Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар, 3 ноябрь 2025 жыл мен сіздерге Жапалақтан чоң жолдун жээгинен арендаға бериле турган 5,5 соток жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Арендаға берилет. Сиздер мисалы, нол арендаға бериле турган жерди алып, самомойка ачсаңыздар болот, кафе, чайхана ачсаңыздар болот, навайхана ачсаңыздар болот, частный садик ачсаңыздар болот. Кыскасы под любой бизнеске арендаға берилет. Түшүндүңүздөр, чоң жолдун жээги. Жакшы жери мына жерде мектеп дагы бар, тугандар. Машиналар тынбай эки жакка өтүп турат. Население Жапалакта өтө көп. Бул Ош Ноокат трассасы. Тынбай, тугандар, движениячы. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Ақтілек круговойдон Жапалак тарапка жүрүп келе бересиздер. Бул жер Жапалактын центри. Ориентирди мына Жапалактын Курманжан Датка мектебин алсаңыздар болот. Ошол мектептин эле тушунда чоң жолдун жээгинде ушул 5,5 соток жер участок арендага берилип аткан учуру. Граница мына кошунанын үйүнөн башталат и мына жака келип, жыгачка келип такалат. Жыгачтын ар жагы бул башка бирөөнүн үйү. Ошол кыскасы көчө бою 15 метр. Билесиздер. Ушул жерден кошунанын үйүнө чейин 15 метр турасы. Бул ичкериге узуну 36 метр. Анан мына жака шагылдарды тыштап койгон. Бул жерге Ош мэрия өзү билесиздер, тротуар жасап берип, Ақтілек тараптан келип атат. Мына жерлер жайылып, тротуар болуп жасалат. Асфальт уже жасалып бүттү. Демек ушундай тугандар, снос өттү кетти, эч кам санабай, под любой бизнес алып иштете бересиздер. Жүрүңүздөр, мына жерге киреличи. Жолду эле тартып бербей, жерди да көргөзөйүн. Мына тур эле кыргызча кылып өтүп кетебиз бияктан. Так, азыр мына фундаментке чыгайын дагы жакшына түшүндүрөйүн. Жер издегендер өзү көп. Мына көчө бою 15 метр, ичкериге 36 метр. Под любой бизнес уже документтери даярдалган. Арендага берет, тугандар. 10 жылга, 5 жылга, 20 жылга договор түзүп, алып иштете бересиздер. 2-3 жыл иштетип анан чыгарып салмай андай нерсе жок. Договор менен болот бардыгы, кагаз түрүндө. Алып сиздер самомойка ачыңыздар. Өтө актуальный бизнес. Чайхана ачыңыздар, кафе ачыңыздар, частный садик ачыңыздар. Вообще тугандар, под любой бизнес. Жапалакта билинбеген менен население өтө көп. Мектептин тушу, чоң жолдун жээги. Анан мына фундаментти көрүп атасыздар. Фундамент болбойт бул. Уже мындай бузуп нормальный жерди өткөрүп бергиле дей турган болсоңуздар, азыр айттым ага. Жерди сүрдүртүп, жакшылап сиздерге пустой кылып өткөрүп берет экен. Мына өзүнүн чөнтөгүнөнчү. Мындай чыкканда жерди сиздерге теп-тегиз пустой кылып өткөрүп берет. Ал жагына эмне саласыз, кандай бизнес баштайсыз, ал жагын ошо ээси менен сүйлөшөсүздөр. Договор кыласыздар, 10 жылга, 20 жылга, 5 жылга алам деп. Да эмне маалымат берейин. Анан тугандар, ограждение кылып дагы тосуп берем дейт. Забор мененчи, чтобы кошуналар менен андай-мындай ызычуу болбосун депчи. Ограждение кылып, архитекторлор чакырып, забор менен тосуп берет экен өзүнүн чөнтөгүнүн эсебиненчи. Мына фундаментти дагы бузуп берет. Сүрдүртүп, теп-тегиз кылып сиздерге өткөрүп берет. Ошол. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи, ушундай под бизнес жер издегендер өтө көп, аракетти кылыңыздар. Баасы айтпайм дедиле. Мен айттым, бул жакта менин подписчиктерим, көрүүчүлөрүм комментарий сразу жазат, баасын айтпасам, баасын айтыңыз дедим. Аренда баасы айына 100 000 сом. Анан дагы сүйлөшөсүздөр. Эгерде 10 жыл, 20 жылга договор кыла турган болсоңуздар, албетте эле түшүрүп берет баасын сөптөгөндө. Көп жылга алып атпайсыздарбы? Ошол. Менимче самомойка ачсаңыздар жакшыраак тугандар. Кайсы самомойкага барба, өчүрөт. Антан карап көрөсүздөр, ал жагына биз кийлигишпейбиз. Аренда баасы айына 100 000 сом. Түшүнүңүздөр, ээсинин номерин экранга чоң кылып видеода жазып койдум. Видеода номери жокко деп айтпаңыздар, жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, лайктан басыңыздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн.